Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Нуралы мырзаны сунуштайбыз. Биздин Айфарт унаалар кызмат кылат. Унаабыз ыңгайлуу жана кенен, жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Беспересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7937 762 37 30. Бир түндө $3270 чогулду. Азиз Мурадилаевдин абалы туруктуу оор экени айтылды. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Азиз Мурадилаевдин абалы туруктуу оор. Бул тууралуу Супер KG порталына Асөл Мулдукматова билдирди. Учурда актерга операция жасоо үчүн Туркиянын жана Орусиянын клиникалары менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Азиздин учурда абалы туруктуу оор. Бардык медициналык чаралар көрүлүп жатат. Биздин дарыгерлерге аракети үчүн рахмат. Ал дагы деле сүйлөбөйт. Бирок суюктук акырындап кете баштады. Боорду алмаштырууга жетишип калуу керек. Дарыгерлер учурда Азизге учуу кооптуу экенин айтып жатышат. Бизде убакыт абдан аз. Дарыгерлердин макулдугун күтүп жатабыз. Азиздин жакындары жана жубайы жардам колун сунуп жаткан бардык кыргызстандыктарга ыраазычылыгын билдирүүдө, деди Мулдукматова. Белгилүү болгондой, актердун өмүрүн сактап калуу үчүн кечетен бери $3270 чогултулган. Ал эми операция үчүн жалпысынан $45,000 акча каражаты керектелет. Эскерте кетсек, театр жана кино актеру Азиз Мурадилаев жандандыруу бөлүмүнө түшкөнү боюнча маалымат кечээ 3 декабрда тараган. Жардам берүүнү каалаган жарандар үчүн реквизиттер: Мбанк 0553 33 04 31, Элсом 0553 33 04 31, Элкарт 9417 01 87 90 84 89 31, Хайсиби, Оптима 41 69 58 53 48 77 47 03, А Ли, Сбербанк 22 02 20 23 76 92 01 57, Тинькофф 43 77 72 37 89 91 73 60, Чокоев Ак. Булак Супер KG. Кадамжайда окуучу кыздын зордукталып өлтүрүлүшү, шектүүлөрдүн экөөсү асынып алды. 8 класстын окуучусун өлтүрүүгө жана зордуктоого шектелген 2 адам асынып алган жеринен табылды. Бул тууралуу Супер KG порталына жаза аткаруу кызматынан билдиришти. Маалымдалгандай, окуя Ош шаарындагы СИЗОдо 3 декабрдан 4 декабрга караган түнү болгон. Асынып алган жарандар 25-26 жашта болгону айтылды. Аталган окуя боюнча иликтөө иштери башталды. Эске салсак, ушул жылдын 5 сентябрында Баткен облусунун Кадамжай районунда мектеп окуучусу өлтүрүлгөнү белгилүү болгон. Алдын ала маалыматтарга караганда, аны алгач зордуктап, кийин кылмышын жашыруу үчүн монту өлтүрүшкөн. Кыздын сөөгү жолдун астындагы туннелден табылган. Бул факты боюнча алгач 3 шектүү колго түшүрүлсө, андан кийин 4-сү кармалган. Алар Кадамжайдын Хальмион айыл аймагынын 24 жаштагы, 25 жана 26 жаштагы жарандар болгон. 4-шектүү 18 жашка чыга элек болгондуктан Жалал-Абад облусундагы атайын режимдеги объектиге киргизилген. Булак Супер KG. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 4 декабрда кыргызстандыктарды Манас эпосунун күнү менен куттуктады. Мамлекет башчысынын куттуктоосу: урматтуу мекендештер, Манас атанын кадырлуу урпактары, ата бабаларыбыздын кылымдар кыйырын сыдырган тарых тагдыры, урпактарына калтырган улуу сабак санаты, нускалуу турмуштук тажрыйбасы болгон Манас эпосунун күнү менен баарыңыздарды куттуктайм. Бириккен Улуттар уюмунун билим берүү, илим жана маданият боюнча эл аралык мекемеси болгон ЮНЕСКОнун репрезентативдик тизмесине Манас училтигинин катталышы кыргыз эли үчүн, кыргызстандыктар үчүн эбегейсиз зор сыймык. Өлкө жетекчилиги элибиздин идеологиясыда, философиясыда, руханий өзөгүдө болуп келген Манас эпосун кеңири жайылтуу, таңазалоо жаатында бир топ иш аракеттерди жасап келет. 2021 жылы Манас эпосун жана
аны алып жүргөн салттуу манасчылык өнөрүн сактоо, таанытуу, жайылтуу максатында атайын жарлык менен Манас театры ачылган. Ушул жылы болсо ага улуттук деген макам ыйгарылып, манасчылар менен бирге дастанчылар, төкмө акындар үчүн шарттар түзүлгөн. Андан сырткары ушул эле жылдын 22 апрелинде атайын жарлык менен Манас эпосунун 3 илтегин ар тараптан изилдөө жана даңазалоо боюнча кошумча чараларды иштеп чыгуу максатында Манас улуттук академиясынын алдында кыргыз элинин материалдык эмес маданий мурастарын илимий изилдөө институту түзүлдү. Ошону менен бирге сентябрь айында дагы бир жарлык менен Манас эпосунун 3 илтегин ар тараптан иликтөөгө шарттарды түзүү боюнча Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясына өзгөртүүлөр киргизилип, аталган мамлекеттик мекеменин ишмердүүлүгүн бир багытка буруу максатында Манас улуттук академиясы болуп кайрадан түзүлдү. Ошентип бүгүнкү күндө Манас эпосун изилдөө, жайылтуу жана таанытуу жаатында иш жүргүзүп келаткан мамлекеттик макамга ээ болгон 3 мекеменин алдында жоопкерчиликтүү чоң милдет турат. Алар Манас эпосун ар бир кыргызстандыктын жан дүйнөсүндө орун алышы үчүн, анын баа жеткис көлөмү менен көркөмдүгүн дүйнөлүк аренага чейин жеткирүү үчүн бар күч аракетин жумшайт деп ишенем. Урматтуу мекендештер, Манас эпосунун күнү менен дагы бир жолу куттуктайм. Манас эпосубуз өсүп келе жаткан жаштарыбыздын каны менен тең айланып, атуулдукка арбаган улуу күч болуп, Кыргыз Республикасынын жүзү, намысы, аброю бойдон кала берсин. Манас атабыздын руху өчпөй, өлкөбүздө тынчтык, элибизде ынтымак менен биримдик түбөлүктүү болсун. Булак президент кежи. Бишкектеги жатаканалардын биринде 17 жаштагы кыз асынып алды. Бишкектеги жатаканалардын биринде асынып алган 17 жашар кыздын сөөгү табылды. Бул тууралуу Супер кежи порталына Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиришти. Маалымдалгандай, милицияга билдирүү 29 ноябрда саат 6:07 түшкөн. Чакырууга барган тергөө ыкчам тобу университеттердин биринин жатаканасындагы бөлмөдө асынып алган кызды табышкан. Анда мыкачылык менен өлүмдүн белгилери болгон эмес. Асынып алган кыздын аты жөнү такталып, ал 2005-жылы туулган, жашы жетелек жаран экени аныкталган. Бул факты каттоого алынып, бардык керектүү экспертизалар жүргүзүлүүдө. Булак Супер кежи. Песков. Россия нефти боюнча аныкталып коюлган бааны кабыл албайт. Россия нефти боюнча аныкталып коюлган бааны кабылдабайт. Тез арада жасалган анализден кийин ишти мындан ары кандай уюштуруу боюнча чечим кабыл алынат. Бул тууралуу Россия лидеринин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдиргенин РИА Новости жазды. Кече евро биримдиктин өлкөлөрүнүн туруктуу өкүлдөрү Россиянын мунай затына аныкталган бааны коюшкан. Тагыраак ал баррелине $60 деңгээлинде болот дешкен. Чет элдик ЖМКлардын жазганына караганда, евро биримдик муну кат жүзүндө тариздеп, андан соң 4 декабрда ал туурасында формалдуу түрдө жарыялап коюуга ниеттенүүдө. Биз муну кабыл албайбыз. Иш кандай болуп уюштурулат, кантип жүргүзүлөт, тез арада жасалган анализден кийин албетте билдиребиз деген Песков. Анын айтымына караганда, чектөөнү киргизүү боюнча атайын бир даярдыктар жасалган. Президент Владимир Путин эгерде Россиянын кызыкчылыгына каршы келсе, Москва чет өлкөгө эч нерсе сатпай турганын айткан. Газпром ишканасынын жетекчиси Алексей Миллер евро биримдик тарабынан бааны бир жактуу чектеп салуу келишиминин шартын бузарын жана аталган продукцияны сатуу токтой турганын эскерткен. Вице-премьер Александр Новак да аныкталган бааны койгон өлкөлөргө Москва баррелин $60 да, башка багада экспорттобой турганын билдирди. Россия рынок шартында кызматташууга даяр тараптар менен иштешүүгө даяр экендигин кошумчалады. Булак Спутник кежи.